Astarby Kutmandı günüңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышы. Биз бул жолку студиядагы маегибизди жолдордун келечеги өткөндө да кичине өткөндөгү жол курулушуна да кичине сереп салып дегеле жолдорубуздун бүгүнкү абалы жөнүндө сөз кылганы чогулуп отурабыз. Ошондуктан бүгүнкү маекти дагы келечегибиз жолдор менен байланган деп атадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку маегибиз дагы дайымкыдай эле түз эфирде. Сиздер маектин жүрүшүндө кайсы учурда болбосун өзүңүздөргө мурунтан тааныш 67 11 41 телефонуна чалып, бизден студиядагы маек аралашып, маектешип отурган студиянын меймандарына тике сурооңуздарды берип, ошол самат жооп алышка мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ушундай эле мүмкүнчүлүк LFM радиосунун угуучуларында да бар. Алар дагы түз кошулуу менен биздин студиядагы маекке кулак төшөп отурушат. Эми мен бүгүнкү маекке катыша турган студиянын меймандарын сиздерге тааныштырып өтөйүн. Кылыч Досумбетов, Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат катчысы, Акунаалы Досалиев, Кыргыз Республикасынын жогоруда айтылгандай эле Транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин директорунун орун басары, ошондой эле Тилек Эсенбеков деген жаш адисибиз отурат. Бул жигит ушул министрликтеги инвестициялык долбоорлорду жүзөгө ашыруу тобунун адиси. Эми сөздү баштан баштасак, жакында эле Республикасынын премьер-министри Абулгазиев жогорку кеңешке өзүнүн отчетун берип атканда, ушул сиздердин чарбачылыкка, сиздердин иштерге тиешелүү бир топ көлөмдүү бир топ орунду улуттуу баалар берилип, анан бир топ көлөмдүү тапшырмалар берилген эле да. Мына антиминтип отуруп жылдын дагы биринчи чейреги, биринчи кварталы аягына чыгып калды. Ал эми мисалы аба ырайы өзүнүн жакшы бир калыбында туруп турса, 3 ай жол куруучулар үчүн, эгерде 3-4 ай кыш болорун эске алсак, жол куруучулар үчүн бул абдан эле убакыттын чоң тилкеси, чоң бир айдыңы да. Ушул 4 айдын ичиндеги, 4 айдын кварталдын ичиндеги сиздердин чарбадагы бүткөн иштер, анан кайсы иштер бүтүүнүн алдында турат. Анан президентибиз дагы бир топ тапшырмаларды берди эле. Өкмөт башчысы дагы берген тапшырмалардын эмнесине колуңуздар жетип, эмнесине колуңуздар жетпей атат. Рахмат. Мына өзүңүз айтып өткөндөй, мына министрликтин алдындагы жол чарба департаменти биринчи кварталдын жумуштарын ийгиликтүү аяктады десем дагы болот. Бизге негизинен биринчи кварталда ошол кышында жолду кармоо, анан учурда оңдоо, ушуга окшогон негизинен ушундай иштер жүргүзүлдү. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Ош Бишкек жолу, Алабука Жаңы Базар Чаткал жолдору, ушуга окшогон чоң баягы ашуусу бар жолдорду кышында биздин ушул күжүрмөн жолчуларыбыз каттамды токтотпой ушу ийгиликтүү кыштан чыкты десем жаңылышпаймын. Негизинен биз ушул жумуштар менен алектенип, мына эми өлбөгөн жанга жаз келер дегендей, мына жазда келип, биз азыр бүгүнкү күнү мына ошол азыркы жолду асфальттоо, бодурлоо жумуштарына негизинен битум маселесин биз бүгүнкү күнгө чечип алдык. Мына биз азыр ошол биздин департаментибиздин
жол чарба департаментине тийиштүү болгон управлениялар бүгүнкү күнү толугу менен тендерди өткөзүп, мына бүгүнкү күнү азыр битумду алып келип сактап даярдап атабыз. Мына эми ушул жаан чачын аба ырайы кичине турукташса, биз эми ушул асфальттоо иштерин баштайбыз. Мына каласа ямышный ремонт деп коебуз. Мына азыр биз ошол ишибизди жыйынтыктоонун алдында турабыз. Мына андан сырткары мына биздин президентибиз Сооронбай Шарипович жылдыга ушу мамлекет тарабынан ушу жол оңдоо маселелерине рай центрлердин 1 километрден жолду оңдоого, асфальттоого араң акча бөлүнсө, мына быйылкы жыл ар бир районго ушул 3 километрге чейин азыр бөлүп берип, бүгүнкү күнү ошол план тапшырмаларды жерлерге жеткизип, биз азыр ушу маселе боюнча тендер маселелерин азыр өткөрүүнүн алдында турабыз. Тендер маселеси жыйынтыкталып, анан уже битум маселелерин чечип алсак, биз азыркы жумуштарды биз убагында сапаттуу аткарганга биз даярбыз. Жакында эле 19 апрелдеби, апрель айынын бир күнүндө сиздерде ушул республикабыздагы жол чарбачылыгын башкарууну жөнгө салуу же болбосо өркүндөтүү боюнча бир конференция өттү да. Бул конференция кандай максатты көздөдү, кимдер катышты, кандай бүтүмдөргө келди, эмне бир жакшы ой жыйынтыгын берди? Ооба, туура айтасыз. Өзүңүз белгилеп кеткендей, быйыл 19 апрелде Бишкекте ушул жол тармагын реформалоо боюнча атайын конференция өттү. Ал конференцияга жогорку кеңештин өкүлдөрү, өкмөттүн өкүлдөрү, ошондой эле президенттик администрациянын өкүлдөрү катышып, ошондой эле жолчулар катышты. Ал жерде негизги ушул өткөрүлгөн конференциянын негизги максаттарынын бири болуп, бул жол тармагын реформалоо маселеси көтөрүлдү. Ал жакта биздин министрибиз Жанат Бейшенов ачып, ошо өзүнүн баягы ошо министрликтин ошо реформалоо боюнча көз караш маселелерине токтолуп, атайын доклад жасады. Биринчиден айтып кетсек, бул реформалоо эмнени бара-бара кандай баягы жыйынтык алып келет дегендей ойдобуз. Жана жолчулар иштеп жатпайбы? Биринчиден биз баягы мурунку жана административдик методдон кетип, то есть бюджеттен каржылоо маселесинен кетип, бара-бара ушу бизде ДЭУ деп коет, дорожный эксплуатационный учреждениялары, то есть мекемелер. Алар бара-бара бюджеттен акча албай, тендерлерге катышып, кандайдыр бир ошо тендерлерди утуп алып, өзүн өзү багып, жана орусча айтканда хозрасчет деп коет, баягы өзүн өзү багуу ошо принцибине өтүп, кийинчерээк ушу жолдорду кармап турууга өтүш керек да. Андан сырткары бизде могу бир проектлердин бири мен баягы образец катары айтып кетсем, бизде КОР деген бир проект иштелип жатат. Бул жанагы Карабалтадан ушу туннель Туашууга чейин жаңы принциптеги бир мекеме иштеп атат. Моздорстрой деген организациячы иштеп атат. Алар мурун эгерде жолчулар баягы квадратный метрине карата жолдорду жанагы оюк жерлерди оңдосо, бул болсо баягы ориентированный на результат дегендей общий ошо жолду алып туруп кармап турууга баягы акча бөлүнөт аларга. Алар общий ошо жолду кармап, кышында кармайт, жайында болсо ал жолдорду оңдоп, асфальттап, кандайдыр бир баягы немелер болсо ямочный ремонтторду өткөзүп, ушу жолду өздөрү кармап туруш керек да. Анан кийин жаңы принципте ушу жол тармагын реформалоо боюнча алдагы пландар жөнүндө ошо конкретно айтып кетсек, бул жол тармагын баягы
тапшырыкчы, ошондой эле тапшырыкчы көзөмөл боюнча подрядчик инженер деген принцип көчүрүш керек да. Мындай алып көрсөк, азыр бизде Кыргызстанда өзүңөр билгендей эки жактан каржыланат бул жанагы жол салуу проекттер. Биринчиси бул бюджеттен, экинчиси бул инвестициялык проекттер деп коет. Эл аралык финансылык институттардан тартылат да акча. Ошо жанагы бул ошо реформа болсо, ошо жана бюджеттик акчадан каржылап аткан биздин жол мекемелерин реформалоого багытталган проект болуп саналат. Эми келсек, жанагы бизде жол курулушунун негизги бөлүгү сырттан келген инвестициялар менен бүткөрүлөт да. Анан кийин сырттан алган карызды канчалык сарамжалдуу пайдаланып, аны канчалык сарамжалдуу кайра өз чурунда кайтарып берсе, бул ошол өлкөнүн акыл-эсинин көрсөткүчү, маданиятынын, илим билиминин жогору экендигин көрсөткүчү. Ал эми учурунда кайтарып берсе, бул жөн билгиликтин, тарбиялуулуктун негизги эмеси да, көрсөткүчтөрдүн бири. 1996 жылдан 2016 жылга чейин республикабыз 2,5 миллиардтан ашык сом каражатты, доллардан 2,5 миллиардтан ашык доллар каражатты ушул жолдорду иштеп, жолдорду оңдоп түзөө, же болбосо жаңы жолдорду куруу багытына жумшалган экен. Мунун кайсы бир бөлүктөрү грант, анан кайсы бир бөлүгү, мисалы 213 миллион доллары өзүбүздөн чыгып, 206 миллиону грант түрүндө, калгандары болсо биздин элибиздин мойнунда карыз катары илинип жатат да. Бул карызсыз анан жолдорду оңдомой биздин келечегибизде болбойт. Биздин эми мындан мурдакыларын айтпай эле коелу, ушул жакында башталган инвестициялык долбоорлор кайсылар, алар кандай иштеп атат? Анан кийин ошол долбоорлордо өткөн жылдардагы долбоордо каташлыктар кайталанбайбы? Рахмат. Айта кетсем, эң эле негизги мамлекетибизде стратегиялык объект бул альтернативдик түндүк түштү. Телефон чалуу бар экен, сөздү баштан баштайбыз. Азыр ошол телекөрүүчүнү угуп коелу. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Айта бериңиз сурооңузду. Мен фамилиям Орозобеков Барчынбек, Жумгал районунун Чаяк айылдык кеңешинин депутатымын. Айта бериңиз. Мен сиздерге бере турган суроом, президентибиз ар бир райондун центринде 3 километр жер асфальтталат деп атат. Муну байма-бай айтып келет. А бүгүн сиздер болсо Чаяк айылдык кеңешине, Чаяк айылына 1 километр жерге арам акча бөлдүңүздөр. Манан эмне үчүн 3 километрде президент айткан талап аткарылбайт? Бул биринчиси. Экинчиси, ошол асфальтты 3-4 жылдан бери чүнчүлөп берип атасыздар. Сапаты жок асфальттын. Экинчиден, асфальттын капталында бар жүрүү каралган эмес, эмне десе проектиде арычный система каралган эмес, анан тротуар жол каралган эмес дейт. Эмне үчүн 1 километр болобу, 1 метр болсо дагы мындай сапаттуу баарлыгын толук карабайбыз. Бул экинчи суроом. Үчүнчү суроом. Чаяк айылы аркылуу Жумгал районунда азыр балыкчы жаллабат жолу өтүп жатат. Мына аны Италиянын фирмасына бердиңиздер, алар субподрядчиктерди алып келип иштетти. 1,5 ай болду жумуштун башталганына. Бирок эч бир сапаттуу иш башталган жок. Мисалы Кытайлардын фирмасындай болуп, эмдигиче алып барып, базасын куруп, мисалы жанагы ташты талкалап, шебел даярдаган эчтекеси жок. Техникалардын баары эски ошол жерде турат. Жөн эле ишти баштадык деген биз создавать эткен менен эч бир сапаттуу иш жүргөн жок. Барып өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Рахмат, чоң рахмат. Жооптугуңуз. Азыр айтылып кеткен маселе боюнча бул райондун жетекчилиги, аким өзү ошол 3 километрди райондун кайсыл жерине баягы кайсы жолун оңдоону ошол акимчилик өзү чечип атат. Өзүнүн комиссиясы негизинде. Анан кийин азыр ошол тендер аркылуу ошол Жумгал районунун ДЭУЗунун жетекчилиги тендер өткөрүлөт. Ошол тендерге мен айтайын дегеним, ошол райондун жетекчилиги кандай проект көрсөтсө,
ал тендер аркылуу чечилет. Муну жөн эле келип аны өзүнүн каалагандай бирөө куруп кете албайт. Мунун баардыгы закон ченемдүү. Ошол проекттин негизинде анын заказчиги ошол жерде мына ДЭОнун жетекчилиги болот. Подрядчик ошо утуп алган ишкана болот. Анан ошол проекттин долбоорун тиги райондун акимчилиги ошол жерде жетекчиликтин мүчөлөрү менен макулдашып, ошол жерге бордюр коебузбу, лоток коебузбу. Мына биз азыр райцентрлерге лотокко чейин коюп берип атабыз. Бордюр коюп атабыз, лоток коюп атабыз. Асфальттин качествосу, сапаты кандай болгон жагын бул ошол заказчик райондун жетекчилери өзү текшерип алат. Законго ылайык мына азыр жаңы закон чыгарганбыз. Мына азыр чыккан бул ошол гарантиялаган суммасы 3 жылга чейин азыр тийиштүү документтердин негизинде ошол ишти текшерип жөнгө салып алганга болот. Мындан эч ошол айылдын тургундары эч чочулабай эле ошол ДЭОнун начальнигине, райондун акимине кайрылып ушул маселени чечкенге болот. Бул телекөрүүчүнүн айтып аткан 3-чү суроону жооп берердин алдында айтып аткан жана жубагынын жөнү бар го деп. Бардык нерсе мисалы өтө көзүнүн коңшу такасы анысы мунусу менен чогуу болот да. Анан кийин баягы такасы жок өтүктү бизге ошондой деп айткан деп такасы жок өтүктү өтүктөп берсе эч ким макул болбойт да. Буга мисалы өзүңүздөрдүн жол деген боюнча стандартыңыздар болуш керек да. Жолдо эмнелер каралган? Бордюрлар сөз каралыш керек. Жанагы тротуардык покрытиялар дагы ошо жанагы эгерде ошондой элементардык зарыл нерселердин атрибуттардын жанагында бордюр өңдөнгөн. Эми бордюру жок жолду тендерге ошондой талап менен киргизиши мүмкүн эмес го. Ошол нерсени айтып атат окшойт тиги телекөрүүчү. Ошол жогоруда жолдун стандарттары. Мен айтып кеттим. Мына ошол боюнча жолдун стандарты мына азыр биз 3-чү категорияда курабызбы, 4-чү категорияда курабызбы, бардык бизде так закондун негизинде жүргүзүлөт. Италиялык фирманын жанагы жакшы иши жөнүндө айтыңыз. Эмне үчүн алар ушундай болду? Бул боюнча кирип жооп берсин. Негизи бул түндүк түштүк альтернативалык жолдун 3-чү фазасы болуп эсептелинет. Бул Эпкин айылынан Башкулганды айылына чейин 70 чакырым аралыктагы жол. Азыркы күндө подрядчы тарабынан 27 дана техника мобилизацияланып участокко алып келинди. Бактарды кыюу, жол тиркесин кеңейтүү жумуштары башталды. Анан азыркы курулуш сезонуна бардык даярдыктар көрүп жатат. Министрлик тарабынан графиктен күчөтүү боюнча, жумушту күчөтүү боюнча бардык тапшырмалар берилди. Сизге болуп калат го дейм суроо. Мына ушул жылдын Орчун долбоорлордун бири жанагы балыкчы корумду жолдору, Ош, Баткен, Исфара ушул сыяктуу долбоорлор баягы жүзөгө ашыш керек да, ушул жылдын ичинде аягына чыгыш керек да ушулар да. Ошолорду кахып алгандай болуп атат. Бул балыкчы Чолпон ата корумду жолу боюнча мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул биринчи жолу мамлекетибиз бул республикалык бюджеттен каржылап мына азыркы көчмөндөр оюнуна баягы жакшы. Ушул жерден эстеп туралы, ушул жерден сөздү улантабыз. Суроо бар экен, суроосун угуп коелу телекөрүүчүнөн. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Айта бериңиз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы? Көчүп калды, жана уланта берсеңиз. Көчмөндөр оюндарына карата ошого мына бүтүш керек болчу. ушул маселелерге байланыштуу ушундай бир чоң жолдорду мамлекет өзүнүн күчү менен куруу максатында бел байлап, мына 7 миллиард сомдук баягы сметалык база турган проектти ишке ашыруу максатында азыр иштеп атабыз. Бүгүнкү күнү бир 60-70%ке чейин жумуштар аткарылып, же болбосо 3 миллиард 800 миллионго чейинки жумуштар аткарылды бүгүнкү күнү. Мына эгерде мына азыр республикалык бюджеттен бизге акчаны калган дагы бөлүгүн эгерде убагында каржылап берсе, биз азыр ушул жолду заказчик катарында айта алабыз. 2 жылдын ичинде бул кытайлык Лонгхай компаниясы бүтүрүп тапшырганга мүмкүнчүлүгү бар. Бишкек Карабалта. Бишкек Карабалта боюнча Сиз айтасызбы? Бишкек Карабалта боюнча кыш мезгили бүткөндөн кийин толук кандуу жумуштар башталды. Быйылкы жылга 20 чакырым жер тилкесин, биринчи слой, экинчи слой асфальтты төшөөгө пландаштырып жатабыз. 5 көпүрө, 6 адамдар өтүүчү пешеходный надземный переходдорду бүтүргөнгө пландаштырып жатабыз. Кайсы компаниялар тендерден утуп алып иштеп атышат? Бул кытайлык компания China Railway номер 5. Сиз жанагы Бишкек Карабалта боюнча кичине кошумча кылып кетейин. айтыңыз. Биринчиден Бишкек Карабалта жолу салынгандан бери кичине эл тараптан ушу кичине графиктен чыгып кетти, кечиңдетип атат дегенден суроолор пайда болду. Ошого мен кичине жооп катары айтып коеюн дедим да, бүгүн да пресс-конференция болуп жооп бердик эле. Биринчиден бул проекттин иштеп жатканда ал жолдо коммуникациялар чыгып калды, жана провайдерлер Кыргыз Телекомдун жана зымдары чыгып калып, аларды бир убакыт керек болуп калды, баягы чогултуп провайдерлерди, анан зымдарды кайта которуу маселеси чыгып калды. Биринчиден, экинчиси бул Бишкек Карабалта жолунда былтыр жол иштерин, асфальттоо иштерин жасаган жана каток деген неме менен баягы өтүп жолдорду асфальттаган убакта ошо жолдун четинде турган үйлөрдө кичине жаракалар кеткен. Ал жаракалар боюнча да ошо жанагы биздин топко арыздар түшүп, көп арыздар түшүп, ошо жаракалар кетип атат, бизге ошого компенсация төлөп бергиле деген кайрылуулар болду. Бирок компенсация төлөнгөн жок. Ал жерде жанагы ошол катокторду иштетүү технологиясын кичине өзгөртүп, жол ошо үйлөрдө баягы жаракалар кетпөө боюнча да маселелер көтөрүлүп чечилди. Үчүнчү тараптан бул жолдо ушу жергиликтүү калк тараптан да кичине тоскоолдуктар болду да. Например, ал жерден барып карьерлерден атайын строй материалдарды алып иштете турган болсо, ошо жанагы жергиликтүү калктар биз кандайдыр социалдык маселелерди бизге чечип бергиле, анан кийин ошол жерлерди иштетүүгө пайдаланууга беребиз деген баягы ушундай учурлар болуп калды. Анан ошол маселелердин баардыгы кичине ошо графиктен чыгып кетүүгө аргасыз болду ушу иштеп аткан компания. Азыр ошол мен айтып кеткен маселелердин баардыгы чечилип, ошо графикти кайта баягы быйыл эмки жылы ушу иштерди кайта улантып, өз убагында бүтүрүүгө аракет жасап атат да, ошо Кытайдын China Railway номер 5 деген компания. Азыр баары канча кылган менен өзүңүз жогоруда айткандай сиздер аткара турган иштин да бир орчундуу бөлүгү ошол жанагы түндүк түштүк альтернативалуу жолу да, жолу. Алдыда эки чоң тоннелдин курулушу жана эстакадалык көпүрөнүн курулушу туруп атат. Ошол маселелерди кандай чечип атасыздар? Анан кийин ушул түндүк түштүк альтернативалуу жолунун курулушунун 1 километринин баасынын тегеретесинде көпчүлүктө элдин арасында, жарандык активисттердин арасында ар кандай сөздөр көп.
ушуларга да бир мүмкүн түшүндүрмө бере кетерсиң. Рахмат сурооңузга. Түндүк түштүк Азыр альтернативалык телефонду угуп алалычы, телефонду угуп алалы. Саламатсызбы? Алло, Саламатсыз. саламатсыздар. Саламатсыз, айта бериңиз, сурооңузду угуп атабыз. Мен bu департаменттин замына суроо берейин дедим эле. Мен Ат Башы районунан чалып атам. Акматов Шенбек. Угулуп атабы? Угулуп атат, айта бериңиз. Мана девуларды айтып атасыз да. Ушу девуларды өзүңүз барып ичиңер көрдүңүз беле. Айлыктарын билесизби, канчадан алышат? Болгоналар алышат, бири 2000-3000 тегерегинден акча алышат. Ушул суроону. Экинчиси, жанагы ар бир районго 3 километрден жолду берек деп атпайсыңарбы? Ошол райондун жолдорун ошол девулар өстөр асфальттоого мүмкүнчүлүгү барбы? Жок мүмкүнчүлүгү. Бирөө утуп алат дагы, акчанын баары шыпырып кетет. Эчтеке деп калат девулар. Ушуларга суроо берейин дедим эле. Рахмат. Суроо түшүнүктүү болду дейм, Шенбек мырзанын суроосу. Сурооду аябай бүгүнкү күндөгү бир актуалдуу проблеманы көтөрүп атасыз. Биз ушул маселе боюнча мына көп жылдардан бери чындыгында ушул жолдо иштеген адистердин, жумушчулардын айлыгын көтөрө албай келебиз да. Мына бүгүнкү күнү мына мамлекетибиз азыр 2 министрликти ушул мындай бир пилотный министрлик катарында өткөзгөн министрликтердин ичинде ушул транспорт жана жолдор министрлиги да бар. Мен айтайын деген маселем, мына бүгүнкү күнү биз азыр ушул негизинен жол чарбасына бөлүнгөн акчанын эсебинен бир мына азыр жогоруда белгилеп кеткендей акырындап ушул девуларды өзүнүн мындай бир хозрасчетный деген деп коебуз, ошондой өзүн өзү кармап тендерлерге катышып ушундай көптөгөн маселелерди чечүү менен өзүнүн баягы счетуна акчаны түшүрүүнүн негизинде ушул айлыкты көтөрүү маселеси. Андан кийин биз мына айта кетсек болот, тендерлерди өткөрүп атабыз, ошонун 10%, 15%дап биз экономдолгон акчаны мурун мисалы үчүн финансы министрлиги алып коет эле. Эми биз ушундай баягы өзүбүз ушундай баягы экономикалык жагыбызды өзүбүз чече турган мүмкүнчүлүк келгенден кийин ушул экономдолгон акчаны биз ушул департаменттин азыркы айтып аткандай айлык маселесин чечкенге, анан дагы экинчи маселеде айтып кетип атат. Мына биз негизинен азыр департамент мына 18-19 жылдары мына биздин мамлекеттин жетекчилеринин кийлигишүүсүнүн негизинде 7 Жапон мамлекеттеринен 7 асфальтобетонный завод бөлүнүп берилди. Асфальт бетон жетүү завод. Телефон да бир суроо бар экен, ал улантасыз. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Саламатчылык. Мен Баткен областық Кызылкая шаарынан звонок кылып атам. Ормон Ушсызат. Айта бериңиз. Частный предприниматель, мына Көктала Кызылкая ортолугу Шишмана жолда Көктала Кызылкая жолун иштеп аткан фирма, Чакыр Япыр фирмасы. Ошол былтыркы жашаган карыздарын ушул күнгө чейин төлөп бере элек. Азыркы иштеп жаткан мына башка хундан кийин башка фирма болду. Ошол фирмадагы ушул күнгө чейин да төлөп бере элек. Азыркы күнгө чейин менин үйдө квартира жашап атат. Мен сосук налог төлөп жатам. Биздин ошол төлөгөн акчаларды же болсо биздин карызыбызды качан төлөп берет биздин акчабызды?
Кимиздер? Менин үйүмдө жашап атат. Атак техникасын иштеткен балдар бар, дробилкасын иштеткен балдар бар. Алардын да акчаларын төлөп бербей атат да. Качан төлөп берет? Же фирманын акчасы жок эле фирманы койгонсуз деп билбейм бул. Ким? Туура маселени көтөрүп атасыз. Ушу жанагы Ош Баткен Исфана жолунда жумуштар жүрүп атат. 75 километрден 108 километрге чейинки аралыкта жумуштар жүрүп атат. Ал жактагы ген подрядчик болуп иштеген фирма бул Азербайджан фирмасы, Алке деген фирма ал жакта эмгектенет. Силер айтып кеткендей Чапыр деген турк компаниясы бул проектке тиешеси жок. Бирок мен ушу Алке компаниясынын директору менен сүйлөшсөм, ал айтты, биз кандайдыр бир турк компаниясын ошол жака подрядчик катары алганбыз. Ал подряд компаниясы ушул жанагы Такыр Япы деген компанияны алып, анан ошол жерде алар иштешип, анан айлык майнасын ошондой эле баягы техниканы берип, анын ошо жанагы арендасын төлөбөй калган маселелер көтөрүлүп атат көптөн бери. Мен айтып кетет элем, бизде акыркы убакта ал тарапка биздин министрликтин жетекчилери барып, ал жакта 1-2 жолу совещание өткүзүп, баягы кеңешме өткүзүп, ал жерден ушу айлык маяныларды график түзүп, төлөп берүү маселеси көтөрүлгөн ал жерде. Адан сырткары биз ушу транспорт жана жол министрлиги баягы заказчик катары ген подрядчикке өз убагында ошо жанагы бөлүнгөн каражаттарды ал жака берип турабыз убагында. Бирок ал жерде жана ошо ген подрядчик менен подрядчиктин ортосунда, ошо подрядчик менен дагы субподрядчиктердин ортосундагы ушундай келишпестиктер бар. Ал жөнүндө билебиз. Биз аны контролго алып, ушул убагында төлөп бергиле деген маселени постоянно ал жака жетекчилер барып коюп жатат ал маселени. Мен ойлойм, жакынкы арада ошол аткарылган жумуштардын сертификаттарын тапшырып, ушул кайрылгызар ал акча маяналар төлөнүп берет. Адан сырткары айтып кетиш керек, эгерде ушул акча маяна төлөнбөсө, Кыргыз Республиканын закондоруна карата силер ушул сот органдарына кайрылып, ушул маселелерди чечип алгандарга укугуңар бар. Толук укуктары бар. Сиз сөзүңүздүн аягына чыктыңызбы, чыга албай калдыңызбы? Жок, мен ошону айтып коюңуз аягына. Сен анан сиз жана ошол азыркы суроодо Деулардын мына азыркы Ат башы районунан суроо берген тургун айтып атпайбы, Деулардын мүмкүнчүлүгү болобу деп. Мына ушу бүгүнкү күнгө чейинки убакта мына Деулар эч нерсеге мүмкүнчүлүгү жок эле. Акырындап мына азыр техника менен жабдып атабыз. Мына азыр жана жогоруда өзүм айтып кеткендей 7 ошол заводду биз жерлердеги областтарга бөлүп берип, биз камсыз кылып келип атабыз. Мен айтайын деген маселе, ошондой мүмкүнчүлүгү барлар, Деулар азыр биз хозрасчеттук ыкма менен деп коебуз. Биз азыр Деулар областагы убаттар өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетишинче биз азыр хозрасчетко мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошол жанагы заводдун самосвалы, укладчиги, ошол катогу бүт комплектованы берилген. Мына Куда кааласа, мына ушундай жол менен хозрасчеттук ыкма менен акырындап ошол Деуларды бутуна тургузайлы деген максатта азыр иш жүргүзүп келип атабыз. Анан кайсыл райондо асфальтобетонный заводу жок, Деунун мүмкүнчүлүгү жок, Деуларга биз азыр ошону подрядчиктерге тендер жарыялап берип атабыз. Ошондой жол менен биз азыр ишти аягына чыгарып атабыз. Сиз эми жанагы түндүк түштүк альтернативалуу жолу. Сиз айтып аткан бул түндүк түштүк альтернатива жолунун 1-2 фазасы боюнча сөз болуп атат. 1 фазасы бул Казарман, Жалал-Абад, Кызыл Жылдыз, Арал участокторду камтыйт. Ушунун ичинде эле жана Көгөр ташууну аралап өткөн тоннель курулуш иштери болуп атат. Жалпы узундугу 3800 метр. Туннелдеги иштер боюнча айта кетсем, бул эки тараптан иштер башталган башынан. Бул түштүк
порталынан жана түндүк порталынан. Азыркы күндө түштүк порталынан туннелден 830 метр казып өттү. Түндүк тарабынан 1393 метрге бүгүнкү күнгө өттү. Жалпы биринчи фаза боюнча 68% тегерегинде курулуш иштери бүгүнкү күнгө бүттү. Экинчи фаза боюнча бул Арал Казарман жолу. Ушунун эле ичинде жанагы 2 эстакадалык уникалдуу көпүрөлөр салынып жатат. Бүгүнкү күндө экинчи фаза боюнча эч кандай графиктен артта калуу жок. Бүт бары график менен өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө бир 70% тегерегинде иштер аткарылып бүттү. Жана сиз айтып аткан 1 километрге болгон наркы кымбат болуп атат дегенге жооп берип коеюн. Бул негизи түндүк түштүк жолу баягы проект жасап атканда аябай көп татаалчылыктар болгонда. Бул биякта жарымында практически жол жок болчу. Анан баягы спутниковый съемка менен проектин жасашкан. Анан бул жерде баягы сиз айтып аткан салыштырганда бир аз туура эмес болуп атат да. Бул жерде мындай жол деген жөн эле реабилитация болот да. А бул жерде жаңы курулуш бар, реконструкция деген бар, көпүрөлөр, баягы туннелдин баасы кошулат, эстакадалык көпүрөлөр кошулат. Анан аякта миллиондон деген насыптар жасалат да. Анан ошону баарын кошкондо бир аз мындай жол менен түз жол менен анан түндүк түштүк жолдун курулушун салыштырганга болбойт го дейм. Аныңыз туура, бирок бары баягы эле калканча калп айтпайт деп элдин пикирин дагы азыр ушундай бир сүйлөмөн жокко чыгарып салганда болбойт деп. Жолдун курулушу өзүнчө. Ал эми ошо жолдун курулушуна пайдаланып жаткан материалдардын, ошол эле бетон аралашмасынын баасы, цементтердин баасы 5-6 эсе кымбат болуп аткандыгы ошол аталган China Road компаниясы алган. Ал эми ошол эле нерсени мисалы өзүбүздүн жергиликтүү жанагындай тендерге катышкан мисалы ошол жол куручу уюм мекемелер ошону көзөмөлдөөнү эле чырылдап талап кылып, андан кийин ошол жанагы элдин моюнуна карыз болуп аткан, карыз болуп кайтып келип аткан, ар бирөөнү куржун болуп моюнуна илинип аткан акча кимдир бирөөлөрүн чөнтөгүнө эмес сарамжалдуу кетсе деген баягы артында кыйкырык туруп атат да. Анан азыр менин кулагымда микрофонго телефон суроо берип атат. Сөзсүз жанагы чет элдик инвесторлордун акчасына чет элдик компаниялардын иштеп атканы бизге жакшы эле нерселерди берди. Ошол чет элдик компанияларсыз өзүбүздүн жол куруучу мекемелерибиз, ишканаларыбыз ошол деңгээлде, ошол сапатта жол курууга жакынкы келечекте жетеби? Эмне үчүн өзүбүздүкү эле салбайт деген нерсени айтып атышат. Ошол сиздин азыр коюп аткан маселе негизинен туура. Бирок ошондой сапатка жеткизиш үчүн дагы эле келип ошол каржы маселесине такалабыз да. Ошол азыркы мына азыр 1 километр жолду ошол азыркы инвест проект деп коюп атабыз. Ошол проектте $1 миллион чейин же болбосо 70 миллион сомго чейин 1 километр жасашып атат. Биз мен эми азыркы мына биз 1 километр жолду 5 миллион сомго, башкача айтканда тендерден кийинки суммасы бир 4,5 миллион гана сом. Эгер муну долларга которо турган болсоңуз, бул ашып кетсе $50-60 миң. $50-60 миң. Мунун бардыгы келип эле каражатка такалат. 70 миллион менен 4 миллиондун айырмасы бар да. Эгерде буга мисалы үчүн биздин каражатыбыз жетсе, ошол заманбап бүгүнкү азыркы мына
Япония мамлекети бизге грант түрүндө берген мына Жакшынакай асфальтобетонный завод, дробилкалар, техникалар, мына ушундай жабдык менен жабдылса биздин специалисттер деле биздин жолчуларга ошондой жол салууга мүмкүнчүлүк бар. Себеби мына өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, субподряд деп коебуз, ушундай ар түрдүү укмалар менен генподрядчиктин көп эле иштерин ошо биздин жергиликтүү ишканалар эле аткарышып атат. Мына бүгүнкү күнү бул деген баягы акырындап көч бара түзөлөт дегендей акырындап көтөрүлүп, мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп аткандай, мына биз аэропорттун жолун тендерге койгондо биздин өзүбүздүн жергиликтүү баягы белдүү компаниялар уже 5-6 саналып чыгышып ушулар салышты. Канча болду ошондо километрдин наркы? Километрдин наркы общий где-то 1 миллиард сомдун тегерегинде боло турган болсо, мен ошону 20-га бөлсөк, мен аз так эмем жок экен, мындай айтканда 25 километр го Бишкек аэропортунан аса 23 километр. 23 болгондо ошондо 400 миң доллар болуп калат где-то. Ошондо бир 300-400 миң доллардын тегерегине чыгып атат. Эми андан деле аз болуш керек, азыр точно эмем жок, маалыматым. Жергиликтүү компания салды. Ооба, мен айтайын дегеним, мунун бардыгы ошол каражатка такалат. Мына биз улам мына балыкчы Чолпон ата корумдуну ошого окшогон эми биздин ички жолдорубузду дагы салабыз деп азыр далалаттанып аракет кылып атабыз да. Мына ошондо мына аэропорттун жолуна окшотуп 20-30 километр жолдон эгерде азыр тендерге кое турган болсок, биздин дагы азыр өзүбүздүн баягы жергиликтүү компаниялар дагы уже мындай иштегенге мүмкүнчүлүктөрү уже болуп келип атат да. Дүйнөлүк банктын отчету чыккан экен, ошол отчетту көрсөтүүгө даярданып отуруп карап отурсам, Борбордук Азиядагы республикаларда 1 километр жолду оңдоонун наркы 300-400 миң доллар, ал эми жаңы жолдор 1 миллион 300 миң. Ушунун тегеретесинде ясалат экен да. А биздин жолдор 3 миллионго чейин чыгып кетип атканы эмнеликтен да? Ошол 3 миллион деген ошол биринчиси жаңы курулуш, анан экинчиси жанагы эстакадалык көпүрө, туннелдин баасы, ошолор кошулуп кетип атат да. Ушулардын бүт баарын санаганда анан ошого 2 миллион бирдемеге чыгып кетип атат. Анын баарын алып салганда ошо 1 миллион бирдеме эле тегереги болот. 2 миллион жыл. Эми ар бир километрде тоннель, ар бир километрде көпүрө салынып аткан жери жок да. Алар мисалы ошол аралыктагы жолдо ошол баа ошондой кымбаттатса болот. Бүтүндөй ошол мисалы 1 километр тоннелдин баасы бүтүндөй ошол 400 километр жолго ошончолук үстөк кошот деп айтканда элди жок, бул деген биринчи гана экинчи фазанын эле баасы ушундай. Анткени жанагы уникалдуу курулуштар бар да. А калган жерлерде жана сиз айтып аткан орто эле баада баары. Урматтуу телевизор, урматтуу меймандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Биз дагы узагыраак эфирде отуруп койдук окшойт. Келип элдин жашоосу үчүн эң зарыл маселенин тегеретесинде келип өзүңүздөрдүн иштердин жайында сөз кылып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ылайым, биз көрсөтүүбүздө атагандай биздин келечегибиз биздин жолдор менен байланыштуу. Ошон үчүн сиздердин иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Кийинки ушундай бир жолугушууда жолукканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз.